Маалыматтардын жыйындысы эмне кылбайт? Биздин проблемабызды чечпейт. Ошон үчүн азыр бирөөгө билимдүүмүн дей турган болсоң, бирөө айтат да, баягы маалыматтардын жыйындысын түшүнөт да. Бул дейт толтура баягы тоолор жөнүндө, эмелер жөнүндө, суулар жөнүндө бир нерселерди билип алыптыр дейт да. Бул жашоодо бир нерсе баары бир. Ошон үчүн билимдүүлөргө эмне болуп кетет? Урматсый жоголуп кетет да. Мун баары бир кедей жашайт ансыз деле деп туруп, баягы окубаган адамдарды окуган адамдардан үстүн көргөндөр мына ушундан пайда болот да. Ошон үчүн билим биз конкреттүү бир проблеманы чечүүнүн жолун үйрөнүшүбүз керек. Мына ошол чыныгы билим. Мисал үчүн бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар айтат да, бул билимсиздик өзүнчө жиркене турган нерсе. Билимсиздик, илимсиздик өзүнчө жиркене турган нерсе. Мисал үчүн мен өзүм мурдагы 10 жыл мурдагы Аладдинге карап, мен кээде мындай өзүм ичинден эметем да, ошону мындай ыңгайсыз болом да, айтканда бир жиркенген сыяктуу бир нерсе болом да, ушуну мындай кылып ошол кезде айтып койсоң болбойбу деп, мурдагы эски видеолорду көрсөм, мен мындайча айтканда өзүмдөн бир мындай кыжалат болом да. Неге деп ойлодум да, неге мен өзүмдөн кыжалат болом? Себеби мен өстүм бир аз. Мурдакка караганда адам мурдакы өзүнүн катасын билүү үчүн өссө гана өзүнүн катасын табат. Өспөгөн адам өзүнүн катасын таппайт. 50 жыл жашаса деле, 100 жыл жашаса деле өспөй кала турган болсо, өзүнүн катасын таппайт. Эгерде сиз өзүңүздүн катаңызды өзүңүз таап жаткан болсоңуз, билиңиз, сиз өсүп жатасыз. Тугандар. Демек, ката таппай атабызбы өзүбүздөн? Демек, биз өспөй атабыз. Ушуну билип алыңыздар. Баягы Достоевский айткандай, дурак, считавший себя дураком, уже не дурак дейт. Дурак, считавший себя дураком, уже не дурак. Өзүнүн акмак экенин моюндаган адам, келесоо экенин, билимсиз экенин моюндаган адам, бул уже дурак эмес дейт да, акмак эмес дейт. Ошон үчүн биз дагы деле баягы өзүбүздүн катабызды таппай жүргөн болсок, демек биз өскөн эмеспиз. Тугандар. Эми эки адамды салыштырып көрөбүз. Бүгүнкү күндө мисал үчүн окуган жана окубаган, билим алган, билим албаган адам, мисал үчүн эки адамды салыштырабыз да. Мен бирок бул адам бөлүү эмес, бирок баягы баардыгына мамилем бирдей, баардыгын жакшы көрөм, билимдүү, билимсизби, баардыгы адам. Бирок мүмкүнчүлүктөр биз сабак өтүп атканда ачыгын айтышыбыз керек. Мисал үчүн эки адам бар, бирөөсү билимдүү, бирөөсү билимсиз болуп атат. Билимдүү адам жете турган чокуларга билимсиз жетпей калат. Балким жашоо турмушта мына астыңкы катмарда экөө чогуу болушу мүмкүн. Мисал үчүн баягы мектепте окуган курбуларыңыз, мисал үчүн же подружкаларыңыз, же досторуңуз, мисал үчүн кээ бирөөлөр мисал үчүн баягы окуп жүрөт. Мисал үчүн досторубуз бар, алар окуган эмес, диплом жок, же болбосо мектептен начар окурду, анын турмушу дагы өтүп атат, сиздин турмушуңуз дагы өтүп атат да, мынча айтканда. Сиз ойлойсуз да, бунун окубады, бунун турмушу деле өтүп атат, меники деле өтүп атат деп, же алар өздөрү айтышы мүмкүн да. Бирок жаңылышат. Эгерде арканды алысыраак таштай турган болсок, тугандар, арканды алысыраак таштай турган болсок, билимсиз адам, мисал үчүн айталы, президент боло албайт. Баягы жашоо турмуштан чыгып туруп президент боло албайт. Билимсиз адам президент боло албайт. Мисал үчүн билимсиз адам компаниянын жетекчиси боло албайт. Окубаган адам үчүн двоечник, троечник деген, мисал үчүн баягылар окубаган диплому жок, билимсиз адам не боло албайт? Жетекчи боло албайт, компаниянын жетекчиси боло албайт, мисал үчүн же бир жерге министр боло албайт. Астыңкы катмарда, үстүнкү катмарга билимсиз адам чыга албайт. Жашоо турмушу балким сиз менен бирдей болушу мүмкүн. Үстүнкү катмарга, мисал үчүн бир катмар бар, анда карапайым катмар. Андан кийин бул ортоңку катмар деп коет, средний слой деп коет, мисал үчүн ортоңку катмарга ал адам чыга албайт. Андан өйдөнкү катмарга дагы чыга албайт. Балким сиздин жашооңуз, себеби өйдөнкү катмарга чыгуу үчүн, тугандар, өйдөнкү катмарга чыгуу үчүн не болуш керек? Билим болуш керек, мынча айтканда диплом болуш керек да, мисал үчүнчү. Эми балким баягындай сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, балким азыркы кезде бардыгы акчага сатылат, акча менен мен чыгып алам дешиңиз мүмкүн, бирок баары бир мындай да. Эки сөз бар, караңыздар, жазып алыңыздар. Революция деген сөз бар. Бул баягы революция жолу, анан эволюция жолу деп коюңуздар. Революция, анан эволюция. Революция, эволюция. Революция деген бул төңкөрүш жолу менен келүү.
bir жерге төңкөрүш жолу менен келүүнү бул революция деп коет. Ал эми эволюция деген болсо бул bir жерге татыктуу жол менен жетүү. Татыктуу жол менен жетүүнү не эткен эволюция дейт. Татыксыз жол менен төңкөрүш жол менен жетүүнү бул революция дейт муну. Түшүндүңүзбү? Мисал үчүн сиз айталы bir компания бар. Мисал үчүн компания. Ошол компанияга эгерде сиз баягы күч менен келе турган болсоңуз, билимсиз болуп келсе, адам мисал үчүн жетекчи билимсиз болуп туруп күч менен келе турган болсо, буну революция жолу менен келди деп айтылат. Ал эми эволюция жолу дегени бул билим менен келди. Татыктуу, мисал үчүн сиз татыктуу, билимдүү элеңиз, ошол жака сизди эл шайлады дагы, урматтуум, siz kelingиz, siz башкарасыз, siz билимдүүсүз деп алып келип койгон болсо, бул эмне болот экен? Эволюция болот. Эволюция болот. Ал эми революция деген бул не татыксыз жол менен алып келип туруп эле коюп коет. Билимдүү, билимсизби. Революция менен келген адам компанияны башкара албай калышы мүмкүн. Бирок эволюция жол менен келген адам дайыма эмне кылат алат? Бул татыктуу жол менен башкарып кетет да. Ошон үчүн дайыма биз кайсыл жолго даяр болушубуз керек? Эволюция жолуна даяр болушубуз керек. Татыктуу жол менен. Билимге маани беришибиз керек да. Бүгүнкү күндө биз мисал үчүн сырткы келбетибизге маани беребиз, жана ошондой эле дагы кийимибизге маани беребиз, башка жагына, үйүбүзгө маани беребиз. Тилекке каршы көбүнчө биз өзүбүздү өнүктүргөнүбүзгө, ой жүгүрткөнүбүзгө мисал үчүн маани бербейбиз. Бүгүнкү күндө мен өзүмдүн тажрыйбамдан айтам, бирок кээ бир кыздар капа болбосун, жигиттер капа болбосун. Мисал үчүн кээ бир кыздар аябай өздөрүнө мындайча айтканда сулуу, аябай жакшы карашат, бирок билимге келип эле мага мисал үчүн окууга жазылгандан кийин эле 1-2 сүйлөгөндөн кийин эле баягы кызга болгон урматым жоголуп кетет да. Мисал үчүнчү сулуу бирок сабатсыз да. Мага мындай жагымсыз көрүнөт да. Мисал үчүн мындай сиздерге кандай көрүнөт билбедим. Мисал үчүн мен мугалим катары мен мындай бирөөнү кийингенине карап аябай сыйлайсың да. Аябай сонун экен, бул аябай сонун, жакшы сабаттуу болсо керек десең, бирок аябай сырткы келбетиге маани берет, бирок билимине маани бербейт. Ошондой балдар дагы бар да. Мисал үчүн аябай таза тыккан жүрөт, кийимдер кийип алат, анан баягы сен подсознанияң кетип калат да. Ойлойсуң да, бул аябай билимдүү болсо керек деп ойлойсуң. Ошо алып келип туруп эле 1-2 суроо бергенден кийин эле, бир сабак окугандан кийин эле уже баягы эмең ыкласың жоголуп кетет да, берилүүң жоголуп кетет. Неге мен аларды жамандоо ниетим жок. Бирок адам ошончо сулуу болуп аткандан кийин бул эң баягы кыргыз элинде айтат го, сулуулуктан жылуулук дейт го. Ошого окшош эле сырткы келбетибизге маани бергенде биз дагы паан парасатыбызга маани беришибиз керек да. Тилекке каршы, бирок эң жаман көрүнүш адам чоң болуп туруп, жашы өтүп туруп, кичине майда чүйдө нерселерге башы жетпей кала турган болсо, бул абдан жаман көрүнүш. Бүгүнкү күндө 50-60ка келип, мисал үчүн Орто Азия bir mamleketpi деп сурагандар бар менден мисал үчүн. Анан дагы окуп жүргөндө бир кыздар окуду мисал үчүнчү. Кыздар окуду. Город деген не десем шаар дейт. Ал эми шаар деген кыргызчасы эмне десем, Кыргызстан өзүнчө бир шаар, анан Казакстан өзүнчө бир шаар, Россия өзүнчө бир шаар да дейт да. Мисал үчүн билимсиз да.